Assalamu alaikum. Hurmatly görüşler. 19 iyul 2021 жыл. Bir mesele var. Biz dekabr 2020 жылдан тартып 200'дөн ашык мектептер боюнча кайрылуулар келип, арыздарды жибергенбиз прокуратура, билим берүү министрлигине. Прокуратура аз бу көп эскертүүлөрдү берип, чараларды көрүп келди. Bir gana таң калыштуусу, билим берүү министрлиги эч кандай тыюу салынбайт деп келип аткандыгы менен иш жүзүндө күнөөкөр ачыктан ачык мыйзам бузган, укук бузган мугалим директорлорду жашырып, карга карган көзүн чукпайт болуп жатат да. Ошондой эле расмий булактарга эч кандай укук бузуулар жок деп эле ачык эле 200'лүк кылып жатат. Эмне үчүн билим берүү министрлиги мындай адам укуктарын коргобойт, адам укуктарына алар керек эмес деп ойлойбуз да. Дагы бир варианттардын жоопторун берүү ушундай болушу мүмкүн. Билим берүү министринин артында же ичинде кандайдыр бир сырткы күчтөр турушу мүмкүн. Буга биз ошо толук ынанып келип жатабыз. Себептердин бири ушул болушу мүмкүн. Сабатсыздык, исламофобия, караңгылык, надандык себептерине сырткары ошол билим берүү министрлигинин сыртында ишмердүүлүгүнө бир килигишип, таасир берип жаткан бир сырткы күчтөр болушу мүмкүн. Эң коркунучтуусу, ал сырткы күчтөр сыртта эмес, билим берүү министрлигинин ичинде отурушу мүмкүн. Толук ыктымал. Балким билим берүү министрлигинин имаратында отурушу мүмкүн. Буну мурунку билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев дагы өзүнүн бир видеосунда ачык эле айткан. Билим берүү министрлигинин ичинде отурган кызматкерлер кеңселердин жарымын эле каяктагы бир бейөкмөт уюмдар ээлеп алышкан дейт. Жарымын эле дейт. Анын ичинде бир-эки фамилияларды айтты. Алар көп жылдан бери отурат дейт. Алар билим берүү министринин ар кандай нускама, инструкцияларын, жоолорун, ишмердүүлүгүн ошолор толук көрсөтүүсү менен, ошолордун айтуусу менен иш алынып келет ушул күнгө чейин. Алар ал жерде эмне отурат дейт, мен ушул күнгө чейин түшүнбөйм деп айтып атат да билим берүү министрлиги. Эми ошол билим берүү министринин отурган бир-эки ошондой мыйзамдарды сыйлабаган адамдар бар. Кылым Назарова деген, анан дагы Жусупбекова деген орун басарлар бар. Дайым биздин арыздарыбызга укук бузууларды көз жумуп келишет. Ачыктан ачык укук бузууларга жол берип келген, ачыктан ачык укук бузуп келген директор, мугалимдерди, райондук билим берүү бөлүм башчыларын ачыктан ачык колдоп келет. Ачыктан ачык эле. Эч кандай укук бузуу жок деп. Тескерисинче силер мектептердеги сабактарга тоскоолдук, үзгүлдүккө учурап жатасыңар деп кайра бизге курдомат кылып, балким ошол мугалимдерди биздин үстүбүздөн кайрап арыз жазгыла, арыздангыла, ушулардын үстүнөн давай деп бир нече курдомат арыздар болгон. Ошолорду күбөлөп жатабы. Кыскасы билим берүү министрлигинде дагы бир кандайдыр бир бузук адамдар отурат экен да. Мыйзам жактан караганда да бузук, дин жактан караганда да бузук адамдар отурат экен. Эң өкүнүчтүүсү сырт жактан каржыланган бейөкмөт уюмдар тамырлашып кеткен экен да. Ушул маселеде дагы ойлонуп көрүүңөрдү биз суранабыз. Бул маселени тийиштүү жактар билсе керек. Бул маселенин акырына жетиш керек да. Ошол Алмазбек Бейшеналиевдин төмөнкү видеосун көрсөңүздөр, бул өтө таң калыштуу да. Өтө таң калыштуу, бирок ачык эле, айкын эле нерсе экен, бирок көпчүлүк билбейт экен да бул нерсеничи. Биз бир эле тажрыйбада көргөнбүз. Жалпы республикалык тестирлөө бул америкалык бир уюм тарабынан уюштурулуп, жүргүзүлүп келет экен. Ошо жанагы тестирлөөгө жолугу жок келсин деген инструкцияларды ошолор бекиткен. Алардын үстүнөн арызданганда деле прокуратура деле билим берүү министрлиги чара көргөн эмес. Биз чалып байланышканда хижапка эч кандай тыюу салынбайт деп эле койду, болду. Кыскасы биздин элибиздин бир муунубуздун билим алуусуна сырттан каржыланган каяктагы бир биздин албетте биздин идеологияны колдобогон бир бейөкмөт уюмдар отурат билим берүү министрлигинде. Бул маселе мындай көңүл буруп отурган маселелерден болот.
эң эле жөнөкөй мисалын айталы. Мына билим берүү министрлигинин ичинде коррупция барбы деп атабыз. 50%ка жакын бүгүнкү кабинетин бүгүн эле алмаштырып ийишпесе бул маектен кийин. 50%ка жакын ошол билим берүү министринин имаратын эл аралык проекттер ээлеп отурат. Алар эмнеге ал жерде отурушат мамлекет? Кандай кызыкчылыгы бар? Экинчиден алар эмне себептен министрдин калканынын астында отурат деген суроо чыгат. Ошол экил проектте отургандардын эмне себептен министрликтин формалдуу жана анттеттүү кагазддарына доступ бар да, аларда ошолорду алып колдонууга мүмкүнчүлүктөр. Аны элдин баары ойлойт экен, алар мамлекеттин ошо министрликтин курамындагы мекемелер андай эмес. Мисалы Сома деп жана центр жалпы тестирлөө бөлүмү бар, билесиз. Центр борбор бар. Ошол тестирлөө борборун карап көрүңүздөрчү, жүргүзүп жаткан иштерин. Аны айыл жериндеги биздин дубандардагы мектептердин баары тең аны министрликтин курамында деп ойлошот. Бирок эч кандай андай эмес. Менчик мекеме отуруп гана ал жерден тендерлерди айлантып атышат. Ал жерде жүрүп аткан иштердин баары прозрачный эмес, баягы карап көрсөңүздөр абдан бул жерде күмөндүү маселелер турат да. Ал эми жалпы системаны башкаруу жөнүндө мына айтылып келатат, бирок негедир чечилбей келаткан, мисалы Марченко, Каратенко деген сыяктуу Симбард, Клушкова деген ысымдар бар да Кыргызстанда. Ушул топтошкон бир группа бар. Булар эл аралык проекттерди айлантышат. Булар министрдин өзүнүн жакынында отурушат да, бүт маселени ушулар чечишет. Кыргызстандын жаза алып жаткан баягы приоритеттүү документтердин баарын ушул Марченко аркылуу даярдашат. Анткени эмнеге? Анткени ошол институттун эс тутуму бүт ушул келаткан 3-4 аялдын үстүндө гана баягы калып калган. Саясатын дагы булар жүргүзөт деп айтканга негиз бар. Негизи эмес, толук бул жөнүндө бир изилдөө жүргүзүп көргүлө. Кыргызстандын келечеги ушул 4-5 гана аялга эметилген, тапшырылган, байланыштуу болуп калган. Анткени зам министрликтердин да компетенттүүлүгү бул 4 аялга жетпейт. Эмнеге? Бир документти берсең, бир байкуш зам министр аны жазып, маалыматты чогултуп, аны документке айланып келгенче 1-2 күн өтүп кетет. Буларда даяр документтер баягы жылдап ошол жерде отуруп жедеп баардык келген министр менен иштешкен үчүн, бул азыркы эле министр үчүн айтып аткан жокмун, жалпы эле ошол келаткан учурдан бери булар ошол документтери даяр турат, баарысын даярдап коюшкан. Азыр мисалы келечекте айтыла турган 10 жыл 20 жылдын концепциясынан бери жазып даярдап коюшкан. Аны азыр айтсаңыз эле алып чыгып эле кое калышат. Кандай гана жыйналыш өтпөсүн билим берүү министрлигине баары формалдуулук менен өтөт. Анткени ал жерде элдер келет, эксперттер сүйлөйт, ойлорун айтат, бирок чыгып жаткан документ продукция баары эле ушул мен айткан Марченколордун колу менен чыгып калат да. Эмне үчүн муну мындай толугу менен мамлекеттик деңгээлде көтөрүп чыгып, мындай өкмөт, ошол эле эл өкүлдөрү көтөрүп, мындай укук коргоо органдарынын көңүлүн бурбайт? Эл өкүлдөрү алар өздөрү дагы соодалашышат, кадрларын коюп берип атышат, антип жатат, сен мага тийбе, мен сага тийбе болуп келатышат.